Назира Айтбекова: саясатта акыйкаттын саясатын кылам десең, чөө менен эмес, бүркүттөр, арстандар менен чык. Белгилүү телеалпароочу Назира Айтбекова саясат тууралуу билдирүү жазып чыкты. Назира Айтбекованын билдирүүсү төмөндө өзгөртүүсүз берилет. Журналист, мугалим, врач кезинде эл тарабынан сүйүлүп, элдик деп аталгандар саясатка киришкен соң элдик аты өчүп, тепкиде калганы көп негедир. Мыктылардын баары саясатка ашыгышат. Эгерде чөөлөрдүн арасына бир арстан барса, таламында калат. Же жанын сакташ үчүн чөө менен чөө болгонго туура келет. Саясатта акыйкаттын саясатын кылам десең, чөө менен эмес, бүркүттөр, арстандар менен чык. Өзүңө окшогон пикирлештерин көптүк кылуусу кажет. Мекенге болгон сүйүү кресло менен чектелбейт. Анын эмнеге ага болгон ашыктык көп. Өтүкчү өтүгүн мыкты тиксе, ишин сүйсө, наабайчы нанын таттуу жасаса, мугалим дилгирленип сабак берсе, сүйүү ушул. Мен мекен үчүн эмне кыла алам дегенде, өзүмдү өстүрүүм керек, ишимди мыкты жасайын, кыргыз тилин жайылтайын, уулумду жакшы тарбиялайын деген нерсе келет, деп жазды Назира Айтбекова. Булак Назар Ньюс KG. Адам жөлөк турмусуна, себепкер жаркыган турмушуна, кыйын күндө бирге өтөт, таянып элдегин бул кызына. Ынтымакта жеңе турган, кайрат бер, сабыр бер кыргызыма.